Нет, официальных как бы обращений к нам еще не было, поэтому, но от официальных гостелеканалов это показывает. Да. Это нас как бы нас тоже задевает, в том, что сразу начали показывать нашего гражданина, тем более гражданина, который является очень добропорядочным гражданином нашей страны, музыкантом, как бы общественником. Его показать, что он является террористом, нас тоже это задело, поэтому мы им отправили и ноту, и информацию, и все другое, что он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они, наверное, или ошиблись, или хотели услышиться, да? Услышиться. Я еще раз говорю, как спецслужбы нашей страны, что ответственно заявляю, что он не может быть привлечен как террорист. Да, он может быть каким-то образом оказался в то время не на том месте и был задержан. Это другое. Надо обстоятельства выяснить. Терроризмге айыптаганы туура эмес. Ташиев Алматыдагы окуя боюнча үн катты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандан бир дагы террорист өтпөгөнүн билдирди. Учурда Казакстандын Бишкектеги элчилигинин алдына бир нече адам музыкант Викрам Рузахуновдун Алматыда кармалганы боюнча нааразычылык акциясын өткөрүүдө. Алар чогулган жерге УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев барган. Казакстандын мамлекеттик телеканалдарынын Кыргызстандын жарандарын көрсөтүшү биздин намысыбызга тийип жатат. Коңшу өлкөгө бизден эч кандай террорист өткөн эмес. Мен жооптуу түрдө айталам, Викрам террорист эмес. Анан биздин жарандарды террорист катары көрсөткөнү туура эмес. Казакстандын атайын кызматы иликтөөнүн риторикасын өзгөртпөсө болбойт, деди Ташиев. Ошондой эле ал ар бир кыргызстандыктын укугун коргой турганын кошумчалады. Белгилей кетсек, Казакстандын Казакстан мамлекеттик телеканалы бүгүн 9 январда митингтерге катышуу үчүн Кыргызстандан барды делген жарандын сурак берип жаткан видеосун жарыялады. Ал берген көрсөтмөсүндө белгисиз адамдар митингтерге катышуу үчүн 90 000 теңге сунуштап чакырып, самолетко билетин алып берип, батирге жайгаштырганын билдирген. Ал эми Кыргызстандын Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, аталган жаран музыкант Викрам Рузахунов экенин жана Алматыда концерттик программа өткөргөнү барганын маалымдады. Дайырбек Орунбеков. Казакстанда 10 миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Аларда Казакстан телеканалынын версиясы боюнча сүрөттөгү Бишкектен барган жумушсуз жигит уюштуруптур. Баарудастар, силерде ыйык эч нерсе жок экен. Биздин силер үчүн тынчыбыз кеткенине, силерге тынчтык тилеп кабатыр болгонубуз үчүн өкүнүп жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде эксперттериңер, чорныйларыңардан бери биздин элге көш шылап жатасыңар. Казакстанга кыргыз жараны кирүүгө чек ара жабык. Алматыга самолет менен гана барат. Билеттин баасы $300. Кайсыл келесо $300 билет алып, Алматыга барып, магазинге кирип, нан уурдап жейт. Кыргызстанда дагы 1 жыл мурун тополоң болгон. Эч ким мародёрчулук кылган жок. Ошол үчүн казактар, атайын чагымчылдар уялгыла. Силерге дайым боор тартып келгенбиз. Ачка калганда сактап калганбыз. Өзүңөрдүн ички көйгөйүңөр үчүн башка элден болгондо дагы бир тууганыңардан күнөө издебегиле. Сүрөттөгү жигит улуту уйгур. Казакстанда коммерсант болуп жүргөн экен. Учурда ал жакта иштеген кыргызстандыктарды кыйнап, жалган көрсөтмө берүүгө аракет кылып жатыптыр деп Дайырбек Орунбеков өзүнүн Facebook соц тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Саламатсыздарбы, бул чукул видео кайрылуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жана министр Руслан Казакбаевка жолдонот. Урматтуу Руслан Казакбаев жана министрликтин жааматы, мындан бир нече саат мурун кыргызстандык жаран кармалып, анан ошол жерде митингге акча үчүн $200 үчүн деди, 90 000 теңге үчүн катышып атканын мойнуна алган видео тарап атат азыр соц сеттерде. Мен сиздерге айтып коет элем, бул деген кыргызстандык джазовый пианист, музыкант Викрам Рузахунов деген атактуу джазовый пианист, музыкант. Бул деген мындай видеодо көрүнүп турат, мындай сабап уртепкеге алып туруп, ошол жалган жаланы мойнуна алдырганы көрүнүп турат. Себеп дегенде бул музыкант андайга барышы мүмкүн эмес. Себеп дегенде бул деген баягы пианист катары, музыкант катары Казакстанга барып иштеп жүрөт, дайым ресторандарга барып ойноп, жаңы жылдык баягындай кечелерге ойноп келгени барган окшойт.
бунун өзүнүн негизи эле баягы чыгып жүргөн музыкант катары иштеп жүргөн акчасы деле кымбат. Ага мындай бир болбогон бир $200 үчүн митингге катышкандын кереги жок болчу. Анан кийин бул жерде көрүнүп эле турат, баягы бир атайын жатталма сөздөрдү жаттаттырып туруп эле мойнуна алдырып койгону көрүнүп турат. Ошондуктан суранаар элебиз. Баарыбыз мен музыканттардын атынан дагы суранат элем. Урматтуу Руслан Казакбаев тез арада ушул кырдаалды мындай бир териштирип, сураштырып, анан кийин ушул биздин жараныбызды жана мындан башка дагы биздин көп кыргызстандык жарандар мүмкүн ушундайга кабыл болуп калып атышы мүмкүн, жалган жалаага. Тез арада ушул баягы ушуну териштирип, анан кийин биздин жарандарыбызды Кыргызстанга алып келишиңиздерди өтүнөбүз. Азыркы тапта коңшу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу баардык ташып келүүчүлөр менен азык түлүктөрдүн көлөмү жана анын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Тиешелүү министрликтер ишкерлер менен жыйын өткөрүп, биргеликте иш алып барып, абалдан чыгуу сунушун киргизди. Проблема жок. Биздин материалдык фонддо уун, шекер, уун, буудай боюнча маселелер баары жабык. Азыр дагы бир 30-40 миң тоннадай Россиядан да келет ушул айдын ичинде. Азыркы учурда баалар боюнча мындай кескин түрдө көтөрүлүш боюнча байкалбай жатат да. Базарларда, соода түйүндөрдө баардык азыктар жетиштүү. Жарандар үчүн суроо талап жараткан негизги азыктардын баарын соода жайлардан табууга болот. Эми могу мөмө чөмөлөрдүн баары эле арзан, эми эттер эле кичине кымбат ба, 480, 500 ушундай. Анан калганын баары жакшы эле, нормальный. Эми кымбатчылык бүт жылда болуп тур. Жеке эле бизденбиз да. Жакшы эле. Таба турган нерсе таба атабыз. Товардын баасы боюнча монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги жыйын өткөрүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Эгерде ортомчулардын айынан маселе жарала турган болсо, министрлер кабинетинин токтому менен баа жөнгө салынат. Бирок азырынча ага негиз жок. Баа саясатта туруктуу, кескин көтөрүлгөн жок. Былтыркы жылдан бери өзүңүздөр билесиздер. Мындай буудайдын баасына ылайык гана көтөрүлдү да. Андай кескин жок. Бул рынокто баа туруктуу болот, себеби 2-3 айлык запастарыбыз бар. Жолдо дагы келатат булардын 50 миң тоннага жакын буудай азыгы да. Анан эми албетте бул жерде биз көбүнчө өсүмдүк майын сырттан алып келебиз. Ал жерде бүгүнкү күндө биз ири соода түйүндөрүн чакырып, булардын запастары жетиштүүбү, кандай кырдаал болуп атат, аларды дагы бүгүн талкуулап алдык. Аларга талап койдук. Өлкөгө керектелчү азыктардын 80% ашыгы жана күйүүчү май транзиттик жол менен Казакстандан, Россиядан алынып келинет. Учурда аларга эч кандай жолтоо жок. Эгерде кырдаал жаралып калса, өлкөдө альтернативдик пландар даяр. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.